Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Мен бүгүн алоя менен самын жасайын деп чечтим. Алоямды карасам аябай өсүп кеттир. Ушундай жалбырактарын алабыз, сууга салып коебуз бир азга. Алоянын пайдасын баарыбыз билебиз, Бул деген успокаивающий болот, увлажняющий болот. Не то что жирный кожаларга, и сухой кожаларда колдонсо абдан жакшы эффектисин берет. Гелин өзү менен да бетибизди сүртүп, каякта проблемный точкалар бар болсо ошол жака сүйкөп 10-15 мүнөткө андан кийин жылуу суу менен чайкап маска койсоңор жакшы эффект берет. Мен ушундай гелдерин чыгарып алдым ортосундагы. Алоэ веранын эмнеси жакшы? Гели аябай калың болот простой алоэларга караганда. Мен буга да ромашка коштум, аптечный ромашка кошулду. Адушка, алоянын өзүнүн адушкасы кошулду. Краскадан бир аз зеленый краска бердим. Анткени гель өзү билесиңер прозрачный, анан самыным такыр эле прозрачный болуп калат деп бир аз зеленый цвет кошуп койдум. Ушундай блендерге салып өткөзүп алабыз. Муну өткөзөйүн десем, мунум да иштебей калыптыр. Камерадан сырткары барып погружной блендер менен өткөзүп келдик. Толук процессин тарта албай калдым. Даяр самыным деле алып чыктым. Ушундай даяр самынга болду. Кийин буларды брусок кылып кесип алабыз. Ушундай жакшынакай пайдалуу, прям лечебный дебейм, пайдалуу, эч качан лечебный самын болбойт, анткени лечебный только лекарство лечит, билесиңер, Бул просто убактылуу жардам берет. Жирный кожаларга, сухой кожаларга бул самын негизи жирный кожаларга аябай жакшы эффект берет.